Instagram баракчасына Самат Дөөлөтбаков катталуучуларынын эң көп берилген ийгиликке кантип жетсе болот? Ийгилигиңиздин сыры эмнеде деген суроосуна жооп берди. Анда Самат мырзанын 7 эрежесин сиз да пайдаланыңыз. Азыр сааттан калды. Биринчиси, таң эрте туруу. Канчалык эрте турсак күнүбүз ошончолук жемиштүү болот. Негизи адам баласына 5-6 саат уктоо жетиштүү. Өзүбүздү ошого көндүрүү керек. Экинчиси, 1 стакан суу ичүү. Биздин денебиз суу менен азыктангандыктан уктап турганда организмибизди ойготуу, ишке киргизүү максатында 1 стакан, жакшысы 2 стаканга чейин суу ичүү керек. Үчүнчүсү, аффирмация айтуу. Калуу тилектерди угуу, өзүңдү программалаштыруу. Мен индиялык Садхгуру деген йог бар. Ошонун ой толгоолорун, көз караштарын, ошондой эле биздин ажикелердин, молдокелердин сабактарын угуп турам. Сиздер да интернеттен өзүңүздөргө жаккан шыктандыруучу сабактарды угуп, күнүңүздү жакшы ой тилектерди өзүңүзгө айтуу менен баштаңыз. Төртүнчүсү, алтын саат. Эртең мененки убакыт алтын саат деп аталат. Эртең менен адамдын мээси таза болот да, мээсине көптөгөн жакшы идеялар келет. Блокнот алып, мээңизге келген ойлоруңузду барак бетине түшүрүп, алардын аткарылышын көзөмөлдөп, ишке ашканын белгилеп туруңуз. Жакшы ойлор кагаз бетине түшпөсө, унутулуп калат. Бешинчи, пайдалуу китептерди окуу. Ар дайым жаныңыздарга китеп салып жүрүңүздөр. Бул менин эң сонун адаттарымдын бири. Ийгиликтүү боло турчу адамга эки эле нерсе керек экен. Биринчиси ийгиликтүү адамдар менен баарлашуу, экинчиси пайдалуу китептерди окуу. Күнүнө жок дегенде 15 мүнөт китеп окуңуз. Китеп сиздин акылыңызга акыл кошот. Алтынчысы, эртең мененки машыгуу. Кан айлануу жакшы болуу үчүн моундарга көнүгүү жасоо. Эртең мененки машыгуу адамга энергия берет. Жетинчиси, күнүңүздү туура пландоо. Күнүңүздү пландалган иштин эң зарыл жана маанилүүсүнөн баштоо. Түштөн кийин жеңил жана майда чүйдө жумуштарды жасоо. Күнүңүздү ыраазы болуу менен жыйынтыктоо. Эгерде дагы жаңы башка кызыктуу жаңылыктарды уккуңуз келсе, коңгуроону басып, биздин каналга жазылып, лайк басып, бул видеону бөлүшкөндү унутпаңыз.